Salam достор. Бүгүн каттарды окуп чыктым. Эң көп келген суроолор Америкага кантип барам деген суроо экен. IT жөнүндө эмес экен. Анан изилдөө жасап көрсөм, ошол эле сурооду келинчегим Айданага дагы жөнөтүшүп экен. Ошол эле адамдар окшош сурооду баарына copy-paste кылып жөнөтүшүп экен. Ал деген Америкада жүргөн башка мекендештерибизге дагы ушул эле суроону бир адам 100 адамга жөнөтө берет деген жыйынтык. Негизинен биздин социалдык тармактарда көздөгөн максатыбыз бул IT жаатында карьера курам деген мекендештерибизге маалымат берүү жана өзүбүздүн мисалыбызда көрсөтүп жардам берүү болуп эсептелет. Ал эми Америкага кантип келүү боюнча кандай программалар бар, ал жөнүндө биз эксперт эмеспиз. Бирок ошого карабай Америкага кантип барам деген суроолор көп келгендиктен 2-3 жума мурун биз видео чыгарганбыз. Америкага келүүнүн 10 жолу деп. Ал программаларды биз посольствонун сайтынан алып эле ошол жерге чыгарганбыз. Себеби ал жакты көптөр окушпайт экен. Ал деген эмнени билдирет? Ошол официалдуу ишкананын веб-сайтына караганда, Инстаграмда, башка социалдык тармактарда жеке бирөөнүн оюна же жеке бирөөнүн жаңылыгына ушундай ишенип калган дегенди билдирет. Бул өтө өкүнүчтүү. Себеби эгерде Америкага баргыңыз келсе, анда официалдуу булактардан изилдөө жасаш керек. Ал изилдөө блогерлерден кантип барам деп суроо менен чектелбеш керек. Ошол Кыргызстандагы Американын посолунун веб-сайтына кирип караш керек, кандай программалар бар, кандай визалар бар, жаңылыктарын окуш керек, дагы кандай жаңы визалар кирди. Анан ошол жактан өзүңүзгө туура келгенин тандап, ошол визага тапшырыш керек. Себеби азыр жаңы визалар чыккан болушу мүмкүн. Алардын баары ошол официалдуу веб-сайтында болот. Ал эми биз айткандардын баары ошол жакта эле көрсөтүлгөн программалар болчу. Силер өзүңөр кирип веб-сайттан окуганын ордуна бизден сурадыңар. Биз ошол эле веб-сайтка кирип, посольствонун веб-сайтынан эле окуп, силерге видео тартып айтып бердик. Андан кийин дагы келген суроолор аябай кызыктуу. Силер 10 программаны айтыпсыңар, бирок бул акчасы барларга экен, карапайым элдерге кандай барса болот деген ар кандай суроолор бар экен. Америка бул Кыргызстан үчүн виза менен келчү өлкөлөргө кирет. Америкага келиш үчүн сөзсүз бир программага тапшырыш керек. Ошол Американын өзүнүн атайын Кыргызстан үчүн даярдаган программасынын бирине тапшырып гана келүүгө болот. Башка жолу жок. Карапайым элби, байбы, кедейби, акпы, карабы, ал айырмасы жок. Ошол айтылган программага тапшырып, эгерде документтериңиз туура келип, интервьюдан өтсөңүз, анда келесиз. Ал эми акысыз программа дегенде дагы жол кире керек, Америкага келиш үчүн билет алыш керек, документтерге акча керек, ошондой. Видеомдун аягында айткым келген нерсе, ар бир суроого жоопту ишеничтүү булактардан алыш керек, изилдөө жасаш керек, эксперттерден, профессионалдардан сураш керек, консультация алыш керек, анан ошентип бир жыйынтык чыгарыш керек. Анан жөн эле Америкада жүргөндүн баарынан Америкага кантип барам деп сурап отура бергенде эч кандай жыйынтык чыкпайт.